Биз азыр бир жарым сааттык жол жүрөбүз. Ошол жарым саатта мына Гүлшанбек байке менен сүйлөшүп кетели. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ол жерде милицияны өткө аласызбы? Бирөөнү кармаптыр. Өтүп кеттик. Жетишпей калдык, бирок жакшына сүйлөшүп атат. Сиз байке түшкөн учурлар болдубу? Полиске. Элсага биз көп түшкөнбүз полиске. Да? Эми көчөдө жүргөнүңүздө сөзсүз түрдө катуураак айдап саласыз же кызылдан өтүп кетесиз дегендей. Бизде көбүнчө мен ошол спидинг, ылдамдык маселесинде 2-3 жолу кармаган. Анан канча штраф төлөгөнсүз? Штраф. Биринчи кармалганымда чоң хайвейде түшкөндүгүм үчүн $250 штраф төлөп жаап салам деп ойлодум эле. Бирок Америкада историяга кирип калат да. Moving violation дейлет. Moving violation машина жүрүп баратканда кылынган каталар адамды өлтүрүп коюш себеп болгондугу үчүн историяңызга кирет дагы 5 жылга чейин чыкпайт. Ошол менен чоң катам болуп 5 жылга чейин страховкам. Бул машиненин страховкасы 5 жылга чейин кымбат болгон. Анан тазалангандан кийин азыр эми бир аз арзандап калды. Гүлшанбек байкенин үнү жакшы угулуп атабы? Кол көтөрүп койгула достор, бизге жардам берип. Гүлшанбек байкени тааныштыра кетейин. Эгерде сиздер менин YouTube каналымды көргөн болсоңуздар, тааныйсыздар. Ошол жерде сток маркет жана акциялар тууралуу айтып берген, бирок биз бүгүн акция тууралуу сүйлөшпөйбүз. Биз Гүлшанбек байке менен да эркин темада азыр бир жерде сонун бир жерден кетип атабыз. Ошо жолдо баратып мен айттым, ошо менин подписчиктериме сүйлөп бериңиз байке деп. Себеби Америкада жүргөнүңүзгө канча болду байке? Америкага Кудай буйрса быйыл 11 жыл болот. 11 жыл элестет. Мен келгениме 2 жыл, 2 жылдан өтүп калды. Байкелер деген бул жерде как местный болуп калды да. Бизден дагы көп нерселерди билишет, көп маалыматтарды билишет. Ошого мен мындай сүйлөшүп кетели деп эле. Эми Кыргызстанда же башка мамлекеттерде ар кандай убакыт көпчүлүгү уктап баштады дегендей, бирок ошондой болсо дагы биз азыр сүйлөшүп кетебиз. Мен дагы өзү машинаны катуу айдагандарга кирем да байке. Эми мен көбүнчө машинада музыка коюп, анан ушундай бир хайвейлерде өтө катуу кетпегенге аракет кылам, бирок кээде кичине образга кирип кетмейм бар. Анан байкеден ошого көбүрөөк урушугам. Бирок Кудайга шүгүр, мындай эч качан бир полис менен карама каршы келип, мындай эме кылган келе элек мен. Ошондой болбой эле койсун, мактансам эле бир нерсе болчу эле. Жок, болбосун. Өзү статистикада аялдар эркектерге караганда көбүрөөк көңүл буруп айдайт го да эми. Ооба. Эркектер мен айдашты билем деп эле анан көңүл бурбай коебуз да. Көңүл бурбаганда ката болот. Мен жолго карагандыгым үчүн сиз эч ким алынбасын, мен карабай эле сүйлөй берейин. Ооба. Машина айдап атам. Мурдагы келген учурлардагы кызыктуу окуялардан айтып берсеңиз болобу? Мурдага келген кызыктуу окуя дегенде кайсыл жакка назар таштап атасыз? Эми кызыктуу окуя ар кандай учурларда боло берет го. Сиз таң калган, таасирленген, же аябай күлкүлүү болгон, же бир ситуациядан чыгып кеткен. Чикаго биздин өзүбүздүн коом жөнүндө сөз кыла турган болсок, 2010-жылдарда бизде аябай көп эл жок болчу. Биз аябай үй бүлөдөй болуп жашайт элек, 30-20 үй бүлө. Мен 12-жылы кызым төрөлгөндө мени таасирлендирген бир окуя да бул. 2012-жылы август айында биз кыздуу болдук, биринчи кызым. Анан больницадан чыгарып үйгө алып келгенден кийин бир байке телефон чалды, көп эле мындай жакын эмес элек да. Салам алейкум бар эле. Чыксам, бир машине ошол жаңы төрөлгөн кыздын кийимдери. Басинет, бир коробка кийим, албетте колдонулган кийимдер. Бизге ал ишениңиз, баягы американецтер bread and butter дейт го. Баягы курсак ач калган адамга тамак бергендей болду да. Аябай сүйүнгөнбүз. Анткени ойлоңуз, коробканын ичинде
1 aylık баланын кийиминен баштап 1 жаштагы баланын кийимиге чейин 1 жылдык кийим бар да. Ал бир-эки эле кийим эмес, ошо 1 жылдык 4-5 түрүнөн чоң коробка. Анан чоң бир басинет. Ал басинет деген ошо баягы биз беленчек дейбиз го, мына уктатканы. Ошону алып келип берген. Анан ошол 12, 13 жыл, 14 жылдары биз дагы ошол традицияны уланттык. Бизден кийин 2-3 поколенияга кетти. Элдин саны көбөйө баштагандан кийин ушул нерсе токтолду. Бизде азыр эми Кудайга шүгүр, элдерде бул акчасы бар жоктон эмес, мамиле менен байланыштуу нерсе да. Азыркы учурда менин оюмча исрап аябай чоң болуп атат. Балла төрөлүштөн мурда бул жерде baby shower дегени бар, gender relief деген нерсе бар. Аябай көп расходдор болуп атат. Ошого билбеймин эми канчалык question кылабыз го, бирок мага ошол нерсе жагат. Мен ошол күндөрдү сагынам. Бизде бул жерде Акылтай байке, Улан байке, ошол бул кыргыз комьюнитини баштаган чоң байкелер бар. Аялдары менен, жеңелерибиз менен кошо аябай жакын бир атмосфера болот эле. Кээ бир учурлардачы байке жокчулук адамдарды бириктирет да. Ооба. Бирок жок болгондон кийин анан улам бир бардачылыкка жетесиң да, ошол бойдон өмүр бою эле финансовый абалда калып калбайсың. Бирок адамдын өзүнөн экен да, ошол кийин бардарчылыкка жеткенде деле ошол мамилелерди, ошол сапаттарды сактап калган. Сиз азыр өзгөрдүңүзбү? Мен Америкага биринчи келгенимде бир досум мага айтты да, сен бул жерди Кыргызстан деп ойлобо, бул жер Америка, бул жерде Американын өзүнө жараша мамиле бар деп. Мен ошол биринчи күндөн баштап бул туура эмес дегем, азыр деле ошого кошулам. Биз адамгерчиликти Орто Азиядагы диний тарбиядан үйрөнгөнбүз да. Диний тарбия дегенде арабтардын диний тарбиясы, Пакистан же индиялыктардын диний тарбиясы Орто Азиядан айырмаланып турат. Биз мисалы үчүн дасторкондун үстүнө баспайбыз, же нанды мусорго таштабайбыз. Жада калса үйгө бутубуз менен кирбейбиз. Ооба, бут кийимди мисалы үчүн. Бизде мындай Америкада minor details дейт, бирок бул нерсе аябай көңүл бурулуш керек болгон нерселер да. Балким исламда ошону кылган харам деген бир фатва болбоштугу мүмкүн. Бирок бул нерселерди биз ата-энелерибизден, ошол жерде жашаган айылдаштарыбыз, чөйрөдөн үйрөнгөн тарбиялар да. Америкага келгенден кийин, акча тапкандан кийин бул нерселерди унутсак, биздин Кудайдын алдындагы немебиз эмне болот да, эч кандай. Мисалы үчүн бизде бирок комьюнити аябай жакшы. Жардам сурасаңыз жардам берет. Бир нерсени айтышым мүмкүн. Мисалы, биз биринчи келгенибизде такси айдайт элек. Анан келгендин баары эле такси айдайт эле. Билген эң крутой жумуш такси же трак болчу. Азыркы учурда Кыргызстандан келген бала эртеси күнү эле IT курсуна барып, 6 айдан кийин жумушка кирип кетет. Бунун немеси эмне? Буну эмнеге мындай деп айта алабыз? Анткени биздин жердештерибиз бөлүшкөндү жакшы көрөт. Жакшылыкты айтканды жакшы көрөт. Ошон үчүн дагы жаңы келгендер мурдагы оор жолдордон өтүшкө мажбур болбой атат да. Мисалы, Россияда 45-жылы согуш болгондо Кытай немистер болотодон өтүш үчүн миңдеген танканы болотого көмүп, көпүрө жасап, ошонун үстүнөн өткөн да. Биз at some point дегенде ошол танка болуп эсептелебиз. Ооба. Кыйын күндөрдө ошол ач калып, үстүнө биздин үстүбүзгө басып өткөндөр болгон, бизди тарынткандар болгон. Бирок биздин экспириенс кимгедир бирөөгө жардам берген болсо, сүйүнөбүз. Кимдир бирөөнүн үй бүлөсү батыраак бутка туруп кеткен болсо, кимдир бирөө батыраак жумушка кирип, финансовый идмелерин решать этип, карздарын төлөп, жашоосун жакшыртып кеткен болсо, биз сүйүнөбүз да. Мен бул жерде аябай көп өлкөлөрдөн келген адамдарды тааныймын. Кээ бир өлкөдөн келгендер бөлүшпөйт. Мисалы үчүн биз 2012 жылы IT тармагына киришти баштадык. 2012 жылы киришти баштаганыбызда эч канча убакыт өтпөй биздин өлкөдөн келген элдердин почти 60-70% ушул нерсени билди да. Бар экен деген нерсеничи. Башка өлкөдөн келгендер тыгыз болбогондугу үчүн
андай нерсени анчалык бөлүшө албайт да. Бири-бирине айтпайт, билбейм, бир нерсе, бир кызганчык жерлери бар да. Анан биздинчи байке мындай бир немебиз бар. Баягы адаптация деген ийкемдүүлүк аябай бизде күчтүү да. Баягы талапка ылайык эмне керек болсо ошол жака ийилип, ошону бат эле өздөштүрүп, үйрөнүп кетет экенбиз. Ошон үчүн бат өздөштүрүп, кээ бир маалыматтардычы байке америкалыктардын өздөрү деле билишпейт. Кээ бир нерселер жолдорду, туура жолдорду, бул жакта мексикалыктар жүрүшөт. Монголдорду айталы, илгери таксист болуп жүрсө, дагы деле таксист бойдон жүргөндөрү бар байке. Ооба. Ошол нерсени туура айттыңыз. Мисалы үчүн бизде IT сферасына киргиле деп аябай көп жерде промоушн болуп, Кыргызстанда жакшы, аз Кыргызстандагылар деле билет. Бул жакшы. Анткени IT тармагында $70,000 $200,000 чейин бир жылдык маяна бар да. Бул канчалаган биздин артыбыздагы үй бүлөлөрүбүздүн жашоосун өзгөртө турган бир финансовый возможность да бул. Муну биз мындай кагып атпашыбыз керек. Жакында бир-эки жерде интернетте пост окуп калдым. Эй, туугандар, IT-ден дагы башка жумуштар бар, аны кылгыла деген темалар да бар да. Каршы эмесмин, кылыңыздар. Бирок эң оңою, эң кыска убакытта болгонуну биринчи очередте алышыбыз керек да. Мисалы үчүн Кыргызстандан Америкага келген адамдын жашы 30га келип калган болсо, 2 жыл 3 жыл университетте окуй турган мүмкүнчүлүгү болбосо, анда IT-ни тандасын. Мен IT-де болгонум үчүн эле IT-ге өткүлө деген ниетте эмес. Бул кимдир бирөөнүн жашоосун өзгөртсүн. Кыргызстандан келген ар бирибиздин жамандаш үчүн айткан жокмун. Ар бирибиздин кандайдыр аябай оор абалда болгон тууганыбыз бар. Же ата-энебиз, же бир туугандарыбыз, же алыс туугандарыбыз бар. Алардын $100 акча менен бир айлык жашоосу аябай сонун өтөрүн билебиз биз. Ошон үчүн Кыргызстандан келип бул жерде иштегенден кийин биз биринчи очередте маянасын эң көп бере турган жумушка көңүл бурабыз. Анан кийин ошол жумушту кылып аткан учурда биз күндө ошол жумушту кылгандыгыбыз үчүн жашообузда бактылуу болобузбу жокпуз деген нерсени да ойлонобуз да. IT тармагында көп нерсе бар. Программирование бар, инженеринг бар, project management жагы дагы бар. Бар жогуну карап чыгып, эң жеңил болгон жагынан башташыбыз керек. Окей. Өзгөртүш. Бир аз суроолорго жооп берели. Аябай жакшы туура сүйлөп атасыңар, малатсы, машаллах. Байкенин аты ким жана Instagram белгилеп койгуңузчу. Гүлшанбек деген байке, Instagramда кандайсыз байке? Тоже Гүлшанбек деп издесеңиздер болот. Менин YouTube каналымда дагы бар. Саламатсызбы? Сизди сыйлайм. Дайыма маданияттуу интервью аласыз. Мен Нью-Йорк шаарынан. Чоң рахмат. Кыргызстан буюрса өнүккөн өлкөлөрдүн бири болсо экен, мага да насип кылсын Америка. Байке, биз уланта берели. Мен Гүлшанбек байкени дагы кененирээк тааныштырсам, Гүлшанбек байке IT жаатында тажрыйбасы бар байкелердин бири. Байке, сиз кайсы тармакта иштейсиз? DevOps, азыркы учурда DevOps менеджер болуп иштеймин. Бир procurement компанияда. IT маселесинде career coaching, резюме жазыш, LinkedIn'де профайл даярдаш боюнча 3-4 жыл ошол жердештерибизге жардам берип, жумушка киришине жардам берип жүрдүм эле. Ооба. Ошол тармакта суроолор болсо беришим мүмкүн. Ооба. Интервьюга даярдайсыз туурабы? Ооба. Ошону айтып берсеңиз болобу? Макул, кыска кылып айтайын, анткени алыс болуп, узун болуп кетиши мүмкүн. Узун болуп кетет, окей. Бирөөгө жакпашы мүмкүн. Окей. Эми Америка биз үчүн жаңы, бирок Америка үчүн жаңы эмес. Биздин элдер Кыргызстандан келгенде бул жерде багыт өзгөртүп атабыз да. Трак компаниясына өтөбүз же IT-ге өтөбүз. Өткөнүбүздө биринчи очередте оңдошубуз керек болгон нерсе бул английский терминологиябыз да. Медицина тармагынын өзүнүн терминологиясы бар, IT-нин өзүнүн терминологиясы бар. Ушундай дегенде эле биз IT-ни окуганда деле ошонун күндөлүк английский менен IT-нин өзүнүн тармагынын терминологиясы бөлөк да. Элдерге менин насаатым ошол жок дегенде күндө 10-20дан ошол IT тармагындагы терминологияны жаттап, ошого карап интервьюга чыгыш. Анан personal branding жөнүндө. Personal branding бүгүнкү күндө нан менен майдай аябай керек болуп калган да. Интернетте LinkedIn деген профайл бар. Ошол жерде билген бардык скиллдерибизди, ошо жөндөмдүүлүгүбүздү жазып туруп, ошол жерден койсок, рекрутерлар бизди өзү табат. Бүгүнкү күнгө чейин мен биринчи компаниямда мисал берип айтайын.
анча акча албайм, ошон үчүн чоң саңдарды колдонсом эч нерсе болбойт. $100,000 акча алып аткан болсом, LinkedIn'ден бирөө мага жазып 200,000 айлык берем деп, мен айлыгымды 1 эсе ашуусуну берип, мага мени жумушка алды. Буну болушуна эмне себепкер? Просто LinkedIn'де керектүү бардык нерселерди толтуруп чыккандыгым үчүн рекрутер мени оңой тапты. Именно мени тапканда ошо аларга керектүү болгон technical skill'ды мен жазып койгондугум үчүн тапты, интервью кылды, интервьюсунан өттүм, жумушту алдым. Бул аябай чоң бир нерсе. Мисалы үчүн азыр Кыргызстанда $10,000 берем, ушул жумушту кыласыңбы десе, жакшылап изилдеп көрүп, катуу аракет кылат, туурабы? Америкада айлыгыңды 2 эсеге көтөрүп берем десе, бул нерсени LinkedIn аркылуу кылам деп аткан болсо, буну сөзсүз түрдө кылышыбыз керек. Анткени LinkedIn'де бардык нерселер турат. Ушуну билем, буну билем, ушунча жыл иштедим деп толук жазып чыкса, эч кандай кыйналып жумуш издештин да кереги жок. Анткени азыркы учурда мени билишим боюнча job description менен резюмени compare кыла турган эң күчтүү платформа бул LinkedIn. Рекрутерларга туура кандидаттарды коюп берет. Мисалы Indeed.com, Dice.com, Career Builder, ZipRecruiter деген аябай көп жумуш платформалары бар да. Алар жакшы иштебейт, датаны жакшы compare кыла албайт. Бирок LinkedIn кылат. LinkedIn рекрутерлардан айына $120 акча алат. Ошонун натыйжасында алар search кылганда, издегенде элдерди. Мага журналист Чикаго шаарынан ушунча жылдык экспириенси болгон бирөө керек дегенде, именно ошол категория боюнча результат чыгарып берет да. Точный матч кылат. Ошон үчүн дагы сиз LinkedIn'ди толук толтурганыңызда рекрутерлар сизди оңойрок табат, оңойрок жумушту алып кетесиз. Карьера боюнча көп кирбей кое берели, бирок сиз өзүңүздүн сиздин темаңыз жөнүндө сүйлөшөлүчү. Мен ошого жана Кыргызстандын келечеги жакшы болот деген бирөө комментарий жазды эле. Менин азыр аябай кубандырып турган нерсе бул биздин билим берүү министрибиздин министр болуп калгандыгы. Алмаз Бейшеналиев агай. Ооба, Алмаз Бейшеналиев агай аябай чоң жаңылыктар жасап атат. Биз ушул кишиге жакшы иштер жасап атат, биз колдойбуз деп кол көтөрүп коюп, анан колдоп коюп турбай, ар бир жаран, особенно Америкада жүргөндөргө колдоо көрсөтүштү чакырмакмын. Кандай колдоо? Мисалы үчүн Кыргызстанда азыркы учурда мектептердеги мугалимдерди экзамендерден өткөрүп, кайра recertification дейби, ошол нерсе кылынды, туурабы? Мисалы үчүн эгер мага элдер кошулса, мен мектептеги бардык мугалимдерге IT тармагы боюнча онлайн тренинг беришке волонтеринг кылмакмын. Америкада Google, Facebook, ошого окшогон чоң компаниялар болсун, обязательно чоң болбосо деле Америкадагы любой кичине стартап компания болсун, ушул жерде иштегендер Кыргызстандагы бизнестерге бесплатный тренинг берсе болот. Бизнести кантип жүргүзүш керек, инфраструктура кандай курулуш керек. Анын сыртында Америкада аябай көп bootcamp'тер бар. Бул IT тармагында сабак берип аткан балдар бар да. Ошолар бардыгыбыз бирикип, бир платформа куруп, Кыргызстандагы мугалимдер болсун, мугалим дегенде обязательно компьютер сабагынан сабак берген мугалим эмес. Любой сабактан сабак берген мугалим жөнөкөй компьютер колдонгонду билбегендер бар. Мен өзүм эжем мугалим болуп иштейт. Мектепте көп деле возможность жок. Өкмөт өткөн жылы компьютер үйрөтүш боюнча адистерди жөнөттү. Мектептерге айылдарга чейин барып, Excel, Word'тарды үйрөтүп кетти. Бирок өкмөттүн ага бюджети жетпейт. Анткени бардыгыбыз Кыргызстандагы финансовый ситуацияны билебиз. Өкмөттөн эле талап кылып отура бербей, ар бир жаран бир айда 1 саат, 2 саатыны кетирсе, Кыргызстандагы ошол кайсыдыр министерство, финанс министри болсун, билим берүү министри болсун, 50дөй 60 адамды чогултуп Zoom'га коюп берсин. Бул канчалаган Кыргызстанга финансовый жактан пайда болот да, туурабы? Анткени өкмөт өзү кылышты аракет кылса, алар акча кетирет. Кечиресиздер го, бирок коррупция бар жокто болгондугу үчүн биз ушул ишти кылдык деп акчаны жанына алып коюшат да. Ошондон көрө биз ушуну кылсак, сыртта жүргөндөр бардыгыбыз ачык бир түрдө мен ушул тармактан айына же жумасына 1 саат лекция бере алам дегендер чыкса, мен дагы ошолордун катарындамын. Колумдан келсе, мен өзүм билген нерселерди, тажрыйбамды бөлүшкөнү даярмын. Мага окшогон Америкада, Европада, Россияда миңдеген жаран бар. Туурабы? Ушинтип бириксек,
Кыргызстандын келечеги ошо Алмаз Бейшеналиев агайга окшогондор министр болгондон кийин бул возможность жаштарды колдоп аткандан кийин биз проект менен чыгышыбыз керек. Мен оюм ушундай. Азаматсыз. Азаматсыз. Чоң рахмат. Мен дагы кошулам, достор. Чын эле Гүлжанбек байке айткандай, азыр дүйнөнүн кайсы гана жеринде болбосун сонун ийгиликке жетишкен ошол кыргызстандык сонун улан кыздар бар. Биз баардыгыбыз ушинтип Кыргызстан өнүксө экен деп карап эле олтура бербей, ошол жардам беришибиз керек. Ошо жок дегенде билген нерселерибиз менен үйрөнүшүбүз керек. Ошол жерде волонтердук кылып үйрөтсөк сонун экен. Гүлжанбек байке мисалы IT жөнүндө жасап берем деди. IT жөнүндө мисалы айрым кандай бир немелерди автоматизация бир нерселер жасса деле болсо керек, туурабы? Албетте. Программаларды жасса болсо керек, мисалы. Мисалы бир мисал берейин. Индия өлкөсү дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдөн дагы жакыр болгон айылдары бар. Анан дүйнөдөгү эң күчтүү болгон өлкөлөрдөн дагы күчтүү болуп кеткен байлары бар да. Мүмкүнчүлүгү ушундай тоо менен асмандын арасында да. Бирок аябай сонун бир иш кылышты. Кандай иш? Өкмөттүн документация метрке бериши, свет төлөшү, баягы өкмөттүн operations бар го. Ошол нерсени онлайн кылып койду. Азыр любой индиялык Америкада туруп интернетке кирип өкмөттөн алыныш керек болгон birth certificate болсун, ошо баягы метрикеси болсун, же никеси болсун, же өлүмү боюнча документ болсун, бир кагазды, бир кнопканы басыш менен Америкадан алып атат. Ар бир жаранды онлайнга өткөрүп, датабейзди куруп, өкмөттү ойлоп көрүңүз, дүйнөдөгү эң чоң population болгон өлкөлөрдөн бирөөсү. Ушул нерсени кылды. Бизде ушуга возможность берилсе, бул нерсе аябай оңой жолдор менен кылынат. Анткени бизде аябай күчтүү, акылдуу жигиттерибиз бар. Бул жигиттер бардыгы өздөрү каалап ушуга жардам беришет. Главный, мисалы азыр мына Өзбекстандан да мисал алсак болот. Өзбекстанда Мирзиёев эмне кылат? Жаштарга возможность берип атат. Заграницада жүргөндөргө, заграницада канча айлык алсаң, ошону берем, кел бизге иштеп бер деп атат. Биз Кыргызстандан муну күткөн жокпуз. Биз ошол Кыргызстандагы системаны жаңылайлы. Апгрейд болсун, бүтүн система интернетке өтсүн, налог төлөө интернетке өткөн, мисалы үчүн туурабы, банкка алып барып жаткырып коюшат. Бирок ошо документация бар, колдо кылынган, мисалы өкмөттүн айтайлы Кыргызстан боюнча өкмөттүн паспортный столу бар го, ошолордо мисалы 5000 же 6000 адам иштеп аткан болсо, аны 100-200гө түшүрүп туруп автоматизация кылса, андан көрө ошол элдерди башка жерлерде иштетсе болот. Бул жумуш ордун жок кылуу эмес, инновация аркылуу акылдуу болуп туруп өкмөттү жаңы жерлерге алып барыш. Мисалы Кыргызстанда инновация министрлиги жок, бирок Өзбекстанда инновация министри бар. Бул инновация министри бир гана өкмөттү, бунун биринчи планы өлкөдө жакырчылыкты жоюу, кембагалдарды жоюу. Жоюу дегенде өлтүрүп эмес, аларга возможность жаратып, аларга жумуш орду жаратып, мисалы үчүн налогу жок бизнестер дегендей программалар бар да. Ошол биз жөн эле элдерди офистерге отургузуп, колдо иштеген жумуштарды жок кылып туруп, аларды ке сен мээңди колдон, инновация кылалы, өкмөттү өнүктүрөлү. Мисалы үчүн мен өзүм Кыргызстандын баягы картанын бүткөн жеринен мен. Баткен облусу Лелек районунан болом. Ошол жерлерге пока жол жетип бара элек. Жолдор бүтө элек да, конструкция эмнелер болуп атат. Бирок аябай көп возможность бар. Тажикстан, Өзбекстан менен соода борбору ал жерлер. Ошол жолдорду бүтүрүп, технологияны, интернетти, бардык границаларыбызга технологиялар кирсе, туурабы? Ар кыл нерселер болсо, пикирлер ачылгандан кийин өкмөт ушуга возможность түзүп берсе, көптөгөн жаштарыбыз кылат деп ишенем. Жакшы. Гүлжанбек байке менен дагы түз эфирлерди же эфирлерди өткөрүп турууну кааласаңыздар, кол көтөрүп коюңуздар, комментарий калтырыңыздар. Анан ушундай волонтер болсо, мен дагы жардам берет элем деген адамдар бизди көргөн болсо, байланышыңыздар. Мына Инстаграмда профилде менин номерим бар. Ошол жака жазсаңыздар дагы болот. Эгерде личкадан жекече жооп бербей аткан болсом, кээ бир адамдар маалымат жактан аксайт. Сөзсүз түрдө биз биздин жардамыбыз ушул жакшы маалыматтарды жеткирүү. Биз Америкадан
Америкага баардык кыргызстандыктарды алып келип өзгөртө албайбыз, үйрөтө албайбыз, бирок ушинтип жакшы маалыматтарды, ушундай билимдүү жигиттер менен көпүрө болуп биздин кызматыбыз ошол. Ушундай волонтерлор болсо дагы чогуу иштешкенге чакырабыз. Гүлшанбек байке, сизге да рахмат. Жакшы маалыматтарды бөлүштү деп ойлойм. Сиздер дагы тынч болуңуздар, түнүңүздөр бейпил болсун баарыңыздарга. Чоң рахмат.